Салам, менин атым Айсулуу жана бүгүнкү видеодо менин IELTSка болгон 3 айлык даярдык планым жана кетирген каталарым жөнүндө кененирээк айтып берем. Эгер IELTS сынагын тапшырууну пландап жатсаң, бул видеону аягына чейин көр. Мен IELTS сынагынан жалпысынан 7-5 балл алдым. Бүгүнкү видеодо даярданууну эмнеден баштоо керек, канча убакыт даярдандым, кайсы каталарды кетирдим жана мага эң көп эмне жардам берди, ошол жөнүндө кененирээк айтып берем. Демек, эмнеден башташ керек? Көпчүлүгү IELTSка даярдыкты тесттерди чыгаруудан башташат. Бирок эң башында бул туура максат коюп алып, анан даярдыкты башташ керек. Даярдануунун алдында өзүңөргө төмөнкү суроолорду бергиле. IELTS мага эмне үчүн керек? Магистратурага тапшырамбы же жумушка тапшырамбы? Кайсы университетке же кайсы өлкөгө тапшырам? Алар минимально канча балл талап кылат жана менин азыркы деңгээлим кандай? Эмне үчүн бул маанилүү? Анткени так максат болбосочу, жөн эле мен жогорку баллга тапшырам деп, жана даярдануу узакка чоюлуп кетет да. 3 ай болот, 5 ай болот, ал 1 жыл болот, ушинтип атат. Кайсы жака эмне үчүн тапшырышым керек, канча балл алышым керек, ошону билбесеңер, мотивацияңар да бат эле жоголуп кетет. Тескерисинче, мисалы кээ бир адамдарга окуу жайга тапшырыш үчүн 6,0 же 6,5 балл эле керек болсо, бирок алар баары бир мен сөзсүз 8,0 алышым керек, 7,5 алышым керек жана башка деп өздөрүнчө ашыкча талап коюп отуруп убактысын да күчүн да жоготуп ийет да. Ошондуктан эң биринчи силер тапшыра турган жердин талабын билип алгыла жана ошол талапка жараша даярдыкты баштагыла жана ошол талапка жараша планды түзгүлө. Мисалы, азыркы деңгээлиңиз кайсы жерде? B1, B2, A2? Экзаменге чейин канча убакыт калды? Өзүңөргө кененирээк убакыт алгыла. Бир айдын ичинде откладывать отуруп, анан бир айдын ичинде бат эле даярдануу коем деген болбойт негизи. Кийин ошол убакыттын ичинде даярданууга мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи, мындай реалдуу түрдө эсептеп чыгышыңар керек. Мисалы, азыркы деңгээлиңер B1, B2 болсо, 6,5 баллга жетиш үчүн мисалы 1 же 2 ай эле катуу даярданып койсоңор болот. Андан кийинкиси эң IELTS'тын оор бөлүгүнө баштоону сунуштайт элем. Мен үчүн бул writing бөлүгү болду, жазуу бөлүгү. Менимче көпчүлүк үчүн дагы эң оор бөлүктөрдүн бири деп ойлойм. Анткени жакшы эссе жазыш үчүн жалгыз гана англис тилин билүү бул жетишсиз. Идея ойлоп табышың керек, жөн эле жазып койбостон аргумент кылып жазып чыгыш керек, суроого туура жооп бериш керек, оюңду болсо логикалык тартипте жеткирүүнү билиш керек, грамматиканы туура колдонуу керек. Анан эң негизгиси сөз байлыгың көп болуш керек. Мисалы, жалпы фразалар менен гана эмес, так ошол контекстке жараша словосочетание деп коет орус тилинде, ошолорду көбүрөөк билиш керек. Жана эң негизгиси IELTS талап кылган структураны сактоо менен жазыш керек. Writing бөлүгүн кантип баштасаңар болот. Менин эң негизги кеңешим күнүгө бир ар кандай эссени санына жараша жазып жата бербестен эң биринчи эссе жазууну эмес, анын структурасын жакшылап үйрөнүп алууга. Эң алгачкы кеңешим бул IELTS эссе деген эмне, кандай суроолордун түрлөрү бар, канча минималдуу сөз жазыш керек, кандай конкретно, кандай так критерийлер менен бааланат, экзаменаторлор эмнеге көбүрөөк көңүл бөлөт, ушунун баарын изилдеп чыккыла. Андан кийин өзүңөргө керектүү бааларга жазылган, мисалы 6,5, 7,0 же 8,0 алган эсселердин үлгүлөрүн да окуп карап чыккыла примерно. Бул силерге жакшы эссе кандай болуш керек, кандай көрүнөрүн түшүнүүгө жардам берет да. Андан кийин эң биринчи талап эссе жазууда структураны автоматтык деңгээлге жеткизгенди аракет кылгыла. Мисалы, introduction, body paragraph, thesis statement, thesis болуш керек introduction'да, body paragraph 1, body paragraph 2, абзац 1, абзац 2 жана жыйынтык conclusion. Ар бир бөлүктө божомол менен канча сүйлөм жазыш керек, ошого чейин так билип алгыла. Ар бир абзацтын максаты эмне? Бул абзацта эмне жөнүндө жазышым керек? Экинчи абзацта эмне жөнүндө жазышым керек? Кайсы жерде негизги оюңду жазасың? Кайсы жерде мисал келтиресиң? Ушунун баарын түшүнүп алсаңар, силерге кыйла жеңил болот. Менин оюмча, структураны сактасаңар, иштин жарымы бүткөн болот да. Эмне жөнүндө жазам, идеяны кандай жазам деген бул жерде критикалык ой жүгүртүүнү да жакшыртканга аракет кылгыла. Бирок көбү ошо идеяны ойлоп жатып, татаалдаштырып салат да. IELTS эсседе мындай оңой эле баарыбыз биле турган жалпы суроолор келет: экология, технология, ден соолук, социалдык көйгөйлөр жана башка. 40 мүнөттүн ичинде алар деле силерден Американы ачып чыгууну талап кылбайт. Мисалы, мындай суроо келди деп коелу. Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening and how can we solve this problem деп коелу. Бул жерде эң биринчи суроону туура түшүнүш керек да. Көптөр ушул жерден жаңылып калат. Мисалы, өзүнүн билгенин эле жаза берет, суроого толук жооп бере албай калат.
натыйжада жанагы task response деген критерийге балл төмөндөп калат. Мисалы бул суроодо эки гана нерсе суралып жатат да. Тамак аш эмне үчүн ысырап болуп жатат? Why деп жатат жана бул көйгөйдү кантип чечсе болот? Демек, биринчи абзацта себептерин жазабыз, экинчи абзацта болсо ошолорго чечимин жазабыз. Демек, биринчи абзацта эмнени жазабыз? Себептерин жазабыз, мисалы ресторандар өтө көп тамак даярдайт, адамдар керек дегенден көп сатып алышат, тамактын баркын уялабайт жана башка деп кеңирээк жазып чыгасыңар. Бир эле себеп эмес, бир нече себепти жазып койсоңор да болот. Экинчи абзацта болсо чечүү жолдорун сунуштайсыңар. Мисалы ресторандар күндүн аягында калган тамактарды арзанбаада сатып салса болот деп, мисал катары биздин Куликовский тармагын айтып берип койсоңор, бул деле жөн эле кандай айтсам, орусча айтканда сухой айтып койбостон мисал менен тастыктасаңар абдан жакшы болот. Мисалы кайрымдуулук уюмдарын айтып көрүп берсе болот жана башка деп ушундай ого эле жеңил желпи идеяларды жазып кетсеңер болот. Эң башкысы суроодон чыгып кетпеш керек. Кайсы суроо берсе ошол суроого гана, ошол суроонун ичинде гана жооп жазыш керек. Жаңы сөздөрдү жөн эле тизме кылып жазып жаттай бербей, ошо жаңы мисалы экология жөнүндө, тамак аш жөнүндө сөздөрдү, синонимдерди жаза алыңыз, дал ошол эле учурда эссеңер колдонуп, бир нече эссе ошол темага жазып чыксаңар, ошол сөз кийин силерде активдүү түрдө мээңерде эстеп калат да. Спикинг сүйлөө бөлүмү үчүн эң биринчи интернеттен актуалдуу темаларды таап, тизмесин таап чыккыла. Бул мисалы Your IELTS Check It Through каналында ай сайын жаңы чыккан Speaking Part 1, Speaking Part 2 деп аңыртып тизмелерди чыгарып турушат, суроолорду. Ошондуктан канчалык көбүрөөк суроолорго даярдыкты ошол темалардын негизинде жасасаңар, ошончолук күтүлбөгөн суроолор азыраак болот экзаменде. Бир тема боюнча макала же бир оңой интернеттен текст окуп чыккыла. Бул эмнеге керек? Бул видеолорду көрүп чыккыла, мисалы. Анан окуганыңарды, көргөнүңөрдү өз сөзүңөр менен өзүңөргө кайра айтып чыккыла. Айтып бергиле, мындайча айтканда пересказ. ChatGPTден болсо ушул текст боюнча суроолорду берчи деп, арыз суроолорго жооп бергиле. Демек, дискуссия болуп жатып, ошол контекст жөнүндө билип аласыңар да. Мисалы, күтүлбөгөн суроо келип калганда бул жөнүндө эмне айтам деп калып атпайбызбы? Ошон үчүн алдын ала тексттерди окуп, видеолорду көргөн бизге кандайдыр бир идея, ошол менен жаңы сөздөрдү ошол контексттин ичинде үйрөнгөнгө жардам берет. Мүмкүнчүлүк болсо өзүңөргө speaking partner деп коет. Сүйлөшкөнгө бир адам тапканга аракет кылгыла. Мисалы, күн сайын бирден тема тандап, ошол тема боюнча 15-20 мүнөт сүйлөшүп, бири-бириңерге суроо берип, жооп берип машык акырында болсо бири-бириңерге отзыв, фидбек берип, кайсы жери жакшы, кайсы жеринен жакшыртыш керек экенин айтып турасыңар да. Мисалы, бүгүнкү food темасы болсо, ошол темага тиешелүү 15 бир кызыктуу жаңы сөздөрдү, 2-3 пайдалуу идиома, фразаларды жазып чыккыла. Аны сүйлөшүү учурунда ошол сөздөр менен суроо түзүп, жана ошол суроолор менен жооп кайтарганга аракет кыласыңар. Ошентип сөздөрдү активдүү сөз байлыгыңарга айлантсаңар болот. Дагы бир маанилүү кеңешим, спикинг бөлүгүндө негизгиси идеалдуу англис тили эмес, канчалык ошол тилде көпкө чейин сүйлөп тура аласыңар, ошонусу маанилүү. Fluency деп коет. Негизгиси жашоону татаалдаштырмагыла. Мисалы, бир суроо берилгенде эмне деп жооп берем деп көпкө ойлонуп калбай, убакыт аз да, биринчи келген оюңарды сүйлөп, ошону да кененирээк деталдуу айтып бере бергиле. Оюңарга келген жөнөкөй идеяны логикалык түрдө эле айтып кете бергиле. Кичине грамматикалар каталар кетсе эчтеке болбойт. Ал катарды ойлоп токтоп калып, өзүңөр качалат болуп атканыңарды көрсөтпөгүлө, сүйлөп эле кете бергиле токтобостон. Анткени дал ошо speaking бөлүмүндө fluency and coherence деген критерий бар. Башкача айтканда, сүйлөөнүн эркиндиги жана ойду байланыштырып жеткирүү дагы өзүнчө бир критерий болуп эсептелинет. Кээде жөнөкөй сөздөр менен бирок эркин сүйлөгөн адам өтө татаалдаштырылып, сүйлөм түзүп жана улам токтоп калган адамга караганда көбүрөөк балл алып кетет. Эми reading listening бөлүктөр жөнүндө сүйлөшөлү. Эгер бекер жана пайдалуу ресурстарды издесеңер, төмөнкүлөрдү сунуштайт элем. Бул IELTS List, IELTS Advantage абдан сонун. Платный подписка кылбай эле бекер сайтында жана YouTube каналында көптөгөн маалыматтар толтурам. Практика жүзүндө тесттерди IELTS Online Tests жана IELTS Online Training, Master IELTS сайттарын сунуштайт элем. Эмнеге көңүл буруш керек? Экзамендин стратегияларын, мисалы, кандай суроолордун түрлөрү бар, ар бир суроону кантип чечүү керек, ал эң көп кетирилген катаңарды дагы белгиле. Рейтинг бөлүгүндө 80% менин оюмча бардыгы сөз байлыгыңыздан көз каранды. Демек, тизме кылып сөздөрдү дагы бир жолу айтам, окубагыла, бир текстти окугула, мисалы. Ал тексттин ичинен сөздөрдү жазып чыккыла, ал сөздөргө синонимдерди таап чыккыла.
ар дайым синонимдер менен окуп кеткиле, анткени readingде тапшырманын баары синонимдерге туташтырылган. Дагы бир пайдалуу нерсе суроону туура түшүнүү. Суроону туура түшүнбөсөңөр, демек туура жоопту таба албайсыңар. Көп учурда эле жооп тексттин ичинде бар болот, бирок биз суроону туура эмес түшүнүүбүз үчүн башка маалымат издеп кетебиз. Ошондуктан биринчиден суроону өтө кылдаттык менен окуп, андан кийин гана тексттен жооп издегенге аракет кылсаңар болот. Демек, reading бөлүгүндө суроолордун түрлөрүн алдын ала окуп чыккыла. Мисалы, true, false, not given, matching headings, multiple choice, sentence completion, summary completion жана башка. Ар бир суроонун өзүнчө стратегиялары бар. Эгер кайсы бир суроонун вактыда бир топ, эгерде ошол суроолорго кандай ыкма менен жооп бергенин билсеңер, вактыда бир топ үнөмдөйсүңөр да. Эми listening өтөлүк. Эгерде вактыңар аз болсо, сериал же кино балыңарды көтөрбөйт, жетишпейсиңер, анткени 1-2 эле ай бар. Анын ордуна IELTS форматындагы аудиолорду уккула. Мен төмөнкүлөрдү сунуштайм. Бул мен айтып кеткендей Cambridge китептери, аудиолор, IELTS online test. Эң жакшысы daily dictation. Бул жакта ошол эле Cambridge суроолорунун мисалы угасыңар, укканыңарды өзүнчө сүйлөм кылып печатать этип кетерсиңер. Терипчи, анткени именно ошол listening бөлүгүндө угуш керек жана жазыш керек. Көбү туура укса дагы туура эмес жазгандыктан spelling баллын жоготуп алышат. Эгерде билген сөзүңөрдү бирок угууда түшүнө албайсаңар, транскрипттерди окугула. Биринчи окуп чыккыла, транскриптти окуп чыккыла, анан транскриптти жаап коюп кайра окуп чыксаңар болот. Listeningден мисалы түшүнбөй жатсаңар, болушунча көп тест чыгара берүү бул жетишсиз да. Эң эскиси бул ар бир катаны анализдөө керек. Мисалы, кандай суроолордун түрүндө мен ката кетирип атам, эмнеге кетирип атам, эмнеге түшүнбөй атам деп, демек ошол бөлүктү алып алып, анан талдап чыккыла. Ар бир аудио бүткөндөн кийин аягында өзүңөрдөн сурагыла. Кайсы суроолордон жаңылдым? Эмнеге жаңылып атам? Эмнеге уга албай атам? Сөздү укпай калдымбы? Же бул сөздү билбеймби? Же суроону туура түшүнгөн жокмунбу? Же көңүлүм бөлүнүп кеттиби деп. Ошо ар бир нерсени өзүнчө ашыктыруу керек. Ар бир катанын себебин түшүнгөндө гана чындап прогресс кетет да. Менин оюмча, writingден кийин listening бөлүгү көпчүлүк үчүн эң оор деп билем, анткени бир эле учурда мээге чоң нагрузка келип жатат. Угуш керек, суроону да окуп жетишип, ошол эле убакта жазып да жетиш керек. Башкача айтканда, эң чоң мээге жүк келет да. Эң биринчи күндөн баштап эле убакыт менен иштегенге үйрөнгүлө. Анткени көптөрү адегенде жай үйрөнүп, мисалы, тесттерди чыгарганга үйрөнөм, андан кийин убакытка иштейм деп. Жок, ал жерде экзамендеги стресс менен убакыттын басымы такыр башкача да. Эгер башынан эле таймер менен иштеп машыкпасаңар, экзамен күнү такыр жетишпей шашылып калсаңар да, ал эми шашылганда концентрация да жоголойт, жөнөкөй эле суроолордон жаңылып баштайсыңар да. Ошондуктан өзүңөрдү башынан эле реалдуу экзамен шартында иштөөгө үйрөткүлө. Дагы бир көп кездешкен көйгөй бул, мындайча айтканда, сөздү билесиң, окугансың, бирок угуп жатканда ал сөздү тааный албайсың да. Башкача айтып атканда, бул эң нормалдуу көрүнүш деп ойлойм, баарыбызга эле белгилүү. Муну жакшыртуу үчүн мен айтып кеткендей, IELTS форматында аудиолордун транскриптин окугула. Анан диктант жазуу абдан жардам берет. Диктант жазып машыккыла. Акыркы айтып кетчү нерсе, IELTS listeningде атайын confusing учурлар болот, мындай баш айланткан. Башкача айтканда, силерди адаштырыш үчүн көп маалыматтарды, кереги жок маалыматтарды өзгөртүп жазып айтышат. Далы деп коелу. Аудио кетип атат, Өткөн жылы билеттин баасы $5 болчу, быйыл $10 болду, бирок азыр $2 арзандатуу болуп жатыптыр депчи. Анан суроо, азыркы баасы кандай депчи. Ошондо суроо мындай болот да, учурдагы баасы кандай депчи. Көпчүлүк 5-10 деп биринчи уккан сандарын жазып коюшу мүмкүн, бирок аягына чейин уккула. Бирок туура жооп $2 болот да, анткени азыркы актуалдуу баасы болуп атпайбы. Ошондуктан биринчи уккан маалыматка эле шашылып жооп жаза бербегиле. Сүйлөп жаткан адам оюн толук айтып бүткөндөн кийин гана суроону окуп туруп анан жазгыла. Диктант жазуу үчүн daily dictation сайтын өтө сунуштайм. Канча убакыт даярдандым? Баары силердин баштапкы деңгээлиңерден жана максатыңарга көз каранды. Мен даярдыкты баштаганда болжол эмес, так эле айтканда B2 деңгээли болчу. Максатым 7-5 балдан өйдөрөөк алуу болчу. Ошондуктан мага орточо эсеп менен 3 ай жетиштүү болду. Мен күн сайын даярданууга 2 саат кетирдим. Мисалы, жумасына 3 жолу даярдык деген болбойт. 3 ай болсо, 3 айдын ичинде күн сайын жок дегенде 2 саат кетириш керек. Мисалы, биринчи күнү reading кылдым, экинчи күнү listening, үчүнчү күнү
writing, 4-күнү speaking. Бирок мен даярданган убакыт силерге да жетиштүү дегенди түшүндүрбөйт. Дагы айтып кетем, 3 нерседен көз каранды. Азыркы деңгээлиңер кандай? Канча балл алышыңар керек жана күнүнө канча убакыт бөлө аласыңар. Ошондуктан өзүңөргө реалдуу баа бергиле. Ошондуктан башка адамдар менен өзүңөрдү эч качан салыштырбагыла. Бирөөгө 2 ай кетиши мүмкүн, экинчи адамга 6 ай кетиши мүмкүн. Мен кетирген эң чоң каталар. Биринчиси, writing бөлүгүн мугалимсиз үйрөнүүгө аракет кылдым. Баары бир мугалим керек экен. Башында интернеттен видеолорду көрдүм, үлгү эсселерди окуп чыктым, өзүм жазып баштагам. Бирок кийин түшүндүм да, writing бөлүгүндө эң маанилүүсү сапаттуу фидбек керек. Бирок бирөө сенин текстиңди окуп, бул жери мындай болуп каптыр, тиги жери тындай болуп каптыр айтып, ошонун үстүнөн иштөө керек экен. Демек, туура эмес жол менен 20 эссе жазганга караганда сапаттуу фидбек алып 5 эссе жазганыңар натыйжа көп берет. Кийинки катам интернетте болгон баардык булактарга, кеңештерге ишенүү ката болду, чоң ката болду. Ар кимдин деңгээли ар кандай, ар башка. Бирөөгө иштеген метод сага иштебеши мүмкүн. Ошондуктан баардык кеңештерди эле сокур түрдө карай бербей, өзүңөргө туура келгенин тандап алгыла. Мен үчүн эң пайдалуу ресурстардын бири бул IELTS Advantage каналы болду. Өздөрүнүн вебсайты бар жана YouTube'да каналдары бар. Мага эмне жардам берди? Writing боюнча мен Telegram IELTS каналы аркылуу Study Buddy деп коет. Өзүмө окуу боюнча дос таап алдым. Ал экөөбүз күн сайын чалышып, таймер коюп алып, анан эссе жазчубуз. Андан кийин бири-бирибиздин эсселерибизди окуп, комментарий калтырып, каталарды талкуулачубуз. Бул дагы абдан бирөөнүн кандай айтсам, сестренность взгляд тоже помогает. Мисалы, өзүң байкаган каталарды башкалар байкап сага ачып бериши мүмкүн. Демек, жыйынтык. IELTS'та жогорку балл алуу үчүн жөн гана англис тилин билүү эмес, бул тайм менеджмент, бул стресс менеджмент, бул критикалык ой жүгүртүү жана логикалык структурда иштөөнү жардам билүү да. Ушул видеодогу IELTS'ка даярдык боюнча кеңештерим пайдалуу болду деп ойлойм. Мен комментарийге өзүңөрдүн оюңарды жана тажрыйбаңарды жазып кеткиле.